Аузубиллахиминашшайтанирраджим. Бисмиллахиррахманиррахим. Урматтуу момун мусулмандар, бүгүн мен сиздер менен оорулуу адамдын орозосу жөнүндө сүйлөшкүм келип атат. Исламда оорулуу адамга албетте жеңилдик берилген. Эгерде орозо кармоо анын ден соолугуна зыян келтирсе, анда ал орозону кийин сакайгандан соң кармап толуктап берүүсү мүмкүн. Аллах Таала Бакара сүрөсүнүн 184-аятында мындай деп атат: "Фаман кана минкум маридан ау аля сафарин". Силерден ким ооруп калса, же сапарда болсо, фаиддатун мин айямил ухар. Анда ал орозосун башка күндөрдө толуктап тутуп берсин деген. Демек, ислам дини оорулуу адамдарга жеңилдик берген. Алардын ден соолугун сактоо дагы эске алынган. Анткени ислам дини бардык адамдар үчүн жумшак дин. Урматтуу момун мусулмандар, орозоңуздар кабыл болсун. Саламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.